Ар бир адам бул аалам. Демек, ал ааламды түшүнүүгө кудурет жетиш керек. Айтматовдун ааламын чагылдырганда бир суроо жаралат. Кыргыз элинин маданиятынын символу болгон бүткүл түрк ааламынын сыймыгы болгон. Андан да чыгармалары бүткүл дүйнөнүн алтын мурасына кирген Чыңгыз Айтматовдун ааламын түшүнүү үчүн бир гана кудурет эмес, аябагандай чоң күч, адамдык бийиктик, философиялык акыл эс керек окшобойбу. Айтматовдун ар бир чыгармасы аалам менен пенденин ортосундагы диалектиканы ачып берип, кайсы адам болбосун ой жүгүртүүгө түрткү болуп берет. Дүйнөнүн маани маңызын эске сала турган адеп ахлактык ой туюму аркылуу бизге ааламдын мыйзамдарын, анын ичинде айланып турган адамдын максаты менен кыялдарын түшүндүргүсү келгендей. Айтматовдун улуулугу ошондой татаал окуяларды каармандар аркылуу элге тартуулоо. Демек, канчалаган адамдарга өзүнүн бийик жана терең сөздөрү менен багыт бере алган. Бул да улуу жазуучунун жоопкерчилиги, окурмандардын астында болгон ачык сөз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 180ден ашуун тилдерине которулган. 100 миллион нускадан ашык басылып чыккан. Дүйнөлүк тилдерге которулушу жана жарыкка чыгышы жагынан Айтматов эң алдыңкы орунда тургандыгы ЮНЕСКО тарабынан такталып чыккан. Францияда бир эле Жамиля повести 40 жолу басылып чыккан. Ал эми Кытайда чыгармалары 50 жолу, Индияда 10дон ашык тилде басылган. Африка өлкөлөрүнүн окурмандары Айтматовду сыймыктануу менен окуп келишет. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларынын жана мектептеринин программасында кыргыз жазуучусу атайын орун алган. Россия Федерациясы окуучулар сөзсүз окуй турган 100 китептин 2 китеби Чыңгыз Айтматовдуку экендигин билдиришкен. Анын өз учурунда көтөргөн проблемалары бүгүнкү күндө да актуалдуу болуп жаңырып турат. Ал коомдук турмуштагы бардык тармактарга өз оюн советтик идеологияга карабай, таамай, таасын, ачык айкын жана бетке айткан. Саясат, коом, экология, тарбия, абийир, айыл чарба, маданият жана башка темалар анын чыгармачылыгын жана адамдык позициясын тастыктап турган. Чыңгыз Айтматов коомдук жана мамлекеттик ишмер, дипломат, элчи, Кыргыз СССР Жогорку Советинин, СССР Жогорку Советинин көптөгөн чакырылышынын депутаты, СССР президентинин кеңешчиси, Ысыкөл форумунун уюштуруучусу, президенти болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бардыгы кинотасмаларына тартылып, көптөгөн режиссерлордун, артисттердин, операторлордун талантынын ойгонушуна жана өркүндөшүнө шарт түзүп, эл аралык кинофестивалдарда белгилүү орундарды алып келип, кыргыз кереметин жаратып, дүйнөлүк атак даңкка бөлөгөн. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары театрлаштырылып, дүйнөнүн 4 бурчунда бүгүнкү күнгө чейин коюлуп жатат. Ал гана эмес, Австрияда темир жол вокзалында сахнаны коюшуп, поездерди чыгыштан батышка, батыштан чыгышка катташтырышса, деңиз бойлой жоткон Ала дөбөт повести боюнча Бала жана деңиз деген аталышта океандын жээгинде артисттер ролдорду аткарышкан. Айтматов жана театр аттуу эл аралык фестиваль жазуучунун чыгармачылыгына арналып, ондогон театрлардын көрүүчүлөргө спектакльдерди коюшу бекеринен эмес. Анын чыгармалары боюнча опералар, балеттер жазылган. Россия, Казакстан, Литва, Кыргызстан, Өзбекстан, Эстония жана башка театрларынын ондогон артисттери, режиссерлору жана башкалар СССРдин эл артисттери, СССР мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары өз республикаларынын ардактуу наамдарын алышкан.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына рапсодия, симфония деп баа беришип, композиторлар, обончулар кайрылып келишет. Мейли кинодо болсун, мейли театрда болсун, мейли опера балетте болсун, бардыгына композиторлар ар бир жолу өзүнчө музыка жазышкан. Айтматов таануу деген термин өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери адабият таануу илиминде бекем орун алды. Кыргыз жазуучусу жөнүндө дүйнөлүк изилдөөчүлөр миңдеген монографияларды, китептерди, жыйнактарды, макалаларды, окуу китептерин, окуу куралдарын жазышты. Айтматов таануу борборлору Кыргызстанда, Россияда, Казакстанда, Азербайжанда, Түркияда, Францияда, Германияда, Кытайда жана башка өлкөлөрдө пайда болуп, Айтматов феноменин изилдеп келе жатышат. Айтматовдун чыгармачылыгы тилчилер, философтор, социологдор, политологдор, педагогдор жана башкалар үчүн кеңири кызыгуу жаратып жатат. Айтматовдун ааламынын дагы бир мааниси Кыргыз элинин нукура байлыгын жалпы адамзаттын астына төгүп берген адам Айтматов болду. Айтматов кыргыз рухун жалпы дүйнөгө маалым кылгандай, башка эч бир кыргыз жараны азыркы мезгилде улутунун астында андай милдетин аткара элек. Айтматов да өз мезгилиндеги жалпы адамзаттын улуу жазуучусу катары дүйнө, тарых, мезгил жана маданият тууралуу акыйкаттуу чындыкты жалпы адамзатка өлүктүү мурас катары калтырып келген. Айтматовдун ааламын түшүнүү бул бийик руханий деңгээлге чыгуу иретинде түшүндүрүлөт. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун феномени бир гана кыргыз элдин эмес, бүткүл дүйнөдөгү ойлонгон инсандарды түйшөлтүп келген. Бул бир Айтматовдун сыры катары белгиленсе болот. Андан да кыргыз маданиятынын символу катары эсептелген соң, азыркы мезгилде Айтматов аттуу символ кандай жактан сакталышы мүмкүн деген ойлор жаралбай койбойт. Ар бир элдин, ар бир маданияттын улантуучулугу тарыхындагы эң бир маанилүү инсандардын, руханий баалуулуктардын уланышынан чагылдырылып келет. Демек, Айтматовдун мурасы биз үчүн бул бир гана керектүү ойлордун топтолушу эмес. Бул кыргыз элинин рухунун өнүгүүсүнө түздөн түз таасир эткен түрткү. Кайсы бир учурда элдин казынасынан Айтматовдун таасиринен улам дагы бир жаңы символ жаралышы ыктымал. Айтматовдун ааламын, Айтматовдун философиясын түшүнгөнгө аракет жасаган адамдар көп. Демек, бул бир тарыхый инсандык таасирдин көрүнүшү. Алдыда далай заман өзгөрөр, тоо бузулуп сай болор. Бирок кандай заманга туш болсок да, ар бир кыргыз жараны чыгармалар аркылуу рухунда адамзат албы, кара сөз дыйканы Айтматов менен баарлашып турары турган иш.